Нью-Йоркто терроризмден тынчтык дүйнөгө кол жеткирүү боюнча кодекс ишке кошулат. Эске сала кетсек, маанилүү документ Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен даярдалган. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши менен башка ассамблеяны дүйнөлүк антитеррор коалициясын курууга чакырган. Кодексти даярдоо ишине ар бир өлкөнүн өкүлдөрү менен контртерроризм тармагындагы эл аралык серепчилер тартылды. Казакстан тарап аймактык топтор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бардык пикирлер менен сунуштарды угуп чыкты. Кодекске үстүбүздөгү жылдын аяк-он айында өтө турган Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 73-чү сессиясынын алкагында жалпы саясий талкуу жумасында кол коюлат деп күтүлүүдө. Белгилей кетүүчү жагдай, казакстандык демилгеге ASEAN өлкөлөрү да колдоо көрсөтүп, кол коюуга даяр экендигин билдиришти. Терроризм дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө коркунуч жаратып турат. Ошол себептүү аны менен күрөшүү жолунда бирдиктүү чечим кабыл алып, бириккенибиз жөндүү. Казакстандык демилге өтө заманбап жана мамлекеттерге ушул маселени саясий жол менен чечүүгө мүмкүнчүлүк берет. Тынчтык өмүргө кол жеткирүү кодексине кол коюлгандан кийин мерчемделген бардык тармак ишке ашат деп ойлоймун. Казак өлкөсү сунуштаган бул эл аралык документ шериктештикти ар тараптуу камтыйт. Ошол себептүү Казакстанга чоң рахмат айткым келет. Ушул долбоорду аягына чейин ишке ашыра турганыбызга ишенем. Казакстандык тынчтык куруучулар полку Ливанга барат. Өлкөнүн 120 жоокери Бириккен Улуттар уюмунун миссиясы боюнча жакынкы чыгышка алдыдагы күздө аттанышат. Азыр жоокерлер Алматынын жанындагы окуу машыгуу полигонунда даярдык көрүп жатышат. Тынчтык куруучулук миссиянын шарттарына тез ыңгайлашуу максатында полигондун аймагы жоокерлер кызмат аткара турган Ливандай болуп жасалган. Эң башкысы, ар бир майда бөлүктөрүнө чейин тыкыр маани берилип, жөндөмдүүлүктөрдү бекемдеп алуу керек дешет жоокерлер. Мы отрабатываем вопросы как организация. Биз блок бекетте, байкоо жүргүзүү бекетин уюштуруу, мобилдик блокпост, станционардык блокпостту куруу, аймакты патрулдоо жөндөмдөрүн бекемдеп жатабыз. Мунун баары миссияны аткарууда керектүү нормативдер. Те нормативы, которые пригодятся на выполнение миссии. Казакстандык тынчтык куруучулардын башкы миссиясы Ливан өлкөсүндөгү тынчтыкты сактоо, чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүү, өкүнүчтүү кырдаалдарды ок менен эмес сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү. Оружие мы только используем в крайних случаях. Куралды өтө кооптуу жагдайларда гана колдоно алабыз. Бөлүмчөнү Бириккен Улуттар уюмунун кызматкерлерин, объекттерин коргоо үчүн уюмдун уставынын 6 бабына ылайык аракет кылабыз. Элиталык бөлүмгө кабыл алуу эрежеси татаал. Бейпилдикти орнотуу ротасы Капчыгайдагы аскерий бөлүмүнүн базасында жасалды. Тандоодон өтпөй калгандар көп болду. Натыйжасында мыкты 120 жоокер аймактагы тынчтыкты сактоого салым кошуу үчүн Ливанга аттанышты. Отбор был и физический, и на психологический. Тандоо кезинде физикалык жана психологиялык даярдыгыбызга карашты. Анткени бара турган өлкөдө татыктуу кызмат аткарууга милдеттүүсүң. Себя, своих командиров и свою страну. Казакстандык жоокерлердин тынчтык куруу тажрыйбасы бар. 90-жылдары казакстандык контингент Тажикстанда, ал эми 2000-жылдары Иракта кызмат өтөшкөн. 2003-2008 жылдар аралыгында Казбат инженердик сапёрдук бөлүмү Ирак аймагын миналардан тазалоого катышкан. 5 жылда жоокерлер 4,5 миллион мина менен жарылуучу заттарды жараксыздандырып, 7000 куб метр сууну тазалашкан. Бул жолу казакстандык аскерлер Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык куруу контингентинин курамында Ливанда 6 ай кызмат кылышат. Актаудагы саммитте Каспийдин укуктук макамы тууралуу конвенцияга кол коюлуусу Борбор Азия аймагына чет өлкөлүк инвестиция агымын күчөтүүгө таасир бериши мүмкүн. Казакстандын туңгуч президентинин фондунун алдындагы дүйнөлүк экономика жана саясат институтунун серепчилери ушундай пикирде. Алардын айтымында көп жактуу эффективдүү эрежеге негизделген келишим менен Каспий жээктериндеги 5 мамлекеттин бардыгы утат. Ушуга кошо аталган документтин Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да экономикалык пайдасы болоору анык. Безусловно, подписание конвенции может привести к увеличению инвестиций.
Конвенциянын кабыл алынуусу Каспий аймагындагы жана Борбор Азия өлкөлөрүнө келе турган инвестиция көлөмүнүн жогорулашына алып келери шексиз. Анткени кийинки кезекте инвесторлордун назары Казакстанга эле эмес, Түркмөнстанга, башка да коңшу мамлекеттерге тартыла баштайт. Менимче, конвенцияны кабыл алуудан мультипликативдик таасири чоң болот. Ал Борбор Азия өлкөлөрүнө инвестиция агымын күчөтөт. Дать мультипликативный эффект, что приведет к увеличению инвестиций и в центральноазиатские страны. Каспий деңизинин аброю тууралуу конвенция инвестициялык тармактан башка Борбор Азиялык мамлекеттердин соода-экономикалык байланыштарына да оң таасир берет. Казакстандык серепчилердин пикиринде документ биринчи кезекте аймак өлкөлөрүнүн ресурстук транспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Анын ичинде Европа рыноктарына жүк транзити артат. Развитие транзитных возможностей Казахстана и Туркменистана и конвенции, соглашений, которые были подписаны в Октаву, способствует развитию этих возможностей. И наши соседи по региону Казакстан жана Түркменстандын транзиттик мүмкүнчүлүктөрүнө Октавада кол коюлган конвенция башка да келишимдер оң таасир берет деп ойлойм. Мисалы, аймактагы башка мамлекеттер Каспий деңизи аркылуу Европа рыноктарына чыгуу мүмкүнчүлүгүн пайдалана алышат. Анткени бул арзан, сапаттуу жана тез. Ошондуктан конвенциянын кабыл алынуусунан жалпы Борбор Азия аймагы утат дегенге негиз бар. Биринчиден, Каспий аймагында аскерий саясий туруктуулук камсыз кылынат. Экинчиден, бардык өлкөлөр үчүн жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөр ачылат. Үчүнчүдөн, Октавадагы саммитте тиешелүү конвенция менен келишимдерге кол коюлуусу Каспий транзиттик аймагынын жигердүүлүгүн арттырат. Мындан Борбор Азиялык ар бир мамлекет пайда көрөрү анык. Страны Каспийского региона. И в-третьих, оно способствует активизации Каспийского транзитного коридора, где каждая из центральноазиатских стран может получить для себя выгоду. Кыргызстандын түндүгүндө норвегиялык форель балыгы өстүрүлөт. Балыктын бул түрү акырындык менен Борбор Азиялык Республиканын өздүк брендине айланууга жетишти. Чабактар деңиз деңгээлинен 3000 метр ашуун бийиктиктеги тоо кыркаларында өстүрүлөт. Бизде айырмасы суу мустагыраак, кичине жайыраак өсөт чүйгө караганда. Бирок жакшы жагы бизде даамдуу болот да балыктар. Алдыдагы милдет форель чарбачылыгын өнөр жай деңгээлине чыгаруу дешет адистер. Буга керектүү мүмкүнчүлүктөр бар жана бул багыт балык чарбачылыгынын алдыңкы тармагына айлануусу мүмкүн. Жергиликтүү бийлик колдоо көрсөтүүгө даяр. Балык өстүрүү менен алектенген фермалардын санын жыл сайын көбөйтүү мерчемделген. Азыркы тапта 7 чарбачылык бар, бирок алардын өндүрүшү коңшу облустар менен Бишкек шаарынын талап кылуучуларын камсыз кылууга жеткиликтүү. Келечекте ЯЭП өлкөлөрүнө форель экспортун жолго салуу көздөлүп жатат. Негізінен балық чарбасы абдан кирешелүү тармактардын бири да. Өзүңүз айткандай мындан ушул бизде 7 балык чарбасы аласкырдын ушул эле. Негизи ат башынын шарты, ат башынын климаты ушул балык өстүрүүгө абдан ылайыкташкан да. Жергиликтүү тургундар форелден тамак даярдоону адатка айландырышкан. Алар дүкөндөн балык алуу үчүн кезекке турушат. Өнүмдү өз убагында жеткирүү үчүн алдын ала тапшырык алуу жагы дагы ойлонуштурулган. Түндүк Казакстан облусу туристтик мүмкүнчүлүктөрүн арттырууда. Аймакта жыл аягына чейин туризм секторунда 13 долбоор ишке ашат. Тартылган инвестиция көлөмү 1 миллиард теңгеден ашуун. Анын 300 миллиону Сергеев суу сактагычына жакын аймактагы Чал Акын районундагы жаңы турбазанын курулушуна багытталат. Жергиликтүү башчылык туристтик инфраструктураны жакшыртууга тыкыр маани берип жатат. Натыйжасында аймакка эс алууга келүүчүлөрдүн саны өскөн. Жергиликтүү тургундардан башка Орусия, Украина жана Германия өлкөлөрүнөн да коноктор көп. Раньше нам приходилось ездить в Боровое, на Чалкар. Мурда Чалкар, Буравайга барар элек, анын үстүнө жол алыс. Эми мына өзүбүздүн райондо туризм өнүгүп жатат. Үй бүлөбүз, досторубуз менен келип эс алууга болот. Дарыянын суусу сонун, абасы дагы таза. Ошондуктан эртең бул жер ири эс алуу комплексине айланат деген ишеним мол. Жыл башынан бери ушул эс алуу аймагына 500дөн ашуун адам келип кеткен. Азыркы тапта объект күнүнө 200 эс алуучуну кабыл алууга жөндөмдүү. Природа здесь хорошая, там есть кого-то как бы. Жергиликтүү табият сонун, күнүнө 500 адам кабыл ала турган аймакты кеңейтүү мерчемде бар. Пирс салып катамаран тебүү, кайык менен сүзүү, ат менен сейилдөө кызматтарын сунуштайбыз. Лошадей поставить там.
Быйылкы жылдын 1-кварталында Түндүк Казакстан облусунда 22 миңге жакын турист барып кайткан. Анын 20%-нан көбү чет өлкөлүк коноктор. Жаңы туристтик объекттер ишке кошулуп, инфраструктура кеңейтилгенден кийин туристтердин саны бир нече эсе өсөт дешет адистер. Электрондук форматтагы китептер. Жамбыл облусундагы Чокон Валиханов атындагы илимий китепканада 6 миңге жакын басылманын электрондук нускасы түзүлдү. Бүгүнкү күндө анын китеп фонду 243 миң даананы түзөт. Кызматкерлер биринчи кезекте сейрек басылмаларды электрондук системага өткөрүшүүдө. Мекемедеги байыркы китептердин саны 10 миңге жакын. Ошондой эле жергиликтүү акын жазуучулардын да чыгармалары көңүл чордонунда. Ушуга карай китепканачылар санариптештирүүгө уруксат алышкан. Китептерди электрондук форматка өткөрүү максатында 8 сканер түзмөгү пайдаланылып, 300 беттик китепти санариптештирүүгө 2,5 саат керектелген. Жумуш күч менен чыдамкайлыкты талап кылганы менен натыйжасы мол. Себеби китептин электрондук нускасын окуу ыңгайлуу. Белгилей кетсек, аймакта 288 китепкана иштейт. Ал экинчи фандрайзинг багыты деген Окурмандардын сүйүп окуган чыгармаларын санариптештирүүнүн аркасындабыз. Материалдык техникалык жабдуу үчүн демөөрчүлөрдү тартып жатабыз. Ал эми ММКнын жардамы менен китепканалардын жана заманбап коомдун талаптарын изилдөөдөбүз. Чыгыш Казакстан облусунда Акылман Абайга бийик эстелик орнотулду. Быйыл улуу акын, философтун туулганына 173 жыл толуп жатат. Колу айкел руханий жаңыруу программасынын алкагында Абай районунун 90 жылдыгы менен Шакарим Кудайберди уулунун 160 жылдыгына арналган маданий иш-чаралардын алкагында ачылды. Эстеликтин бийиктиги 8,5 метр. Жаш айкелчи Нурбол Калиев бул чыгармасына жарым жыл убакытын короткон. Ушул мезгилде мурунку эстеликтер менен Даанышман Ойчулдун чыгармалары тыкыр изилденгени кошумчалады. Бир караганда күрделүү эмес секилди болуп көрүнөт, бирок өтө күрделүү такырып. Биздин жарык жылдыз. Бир караганда оңой сыяктуу көрүнөт, бирок өтө машакаттуу жана терең тема. Абай өчпөс, жаркыраган жылдыз. Мен эмгек жана билим бийиктиктерге жетилип чыгаарын көрсөткүм келди. Деп сону көрсөтүп тургандай жасауга тырыштык. Улуу Абай да Шакарим да өз өлкөсүн билим жана илимге чакырып, урпагына чексиз мурас калтырды. Эстелик алдында жаш урпак алардын ырларына кулак төшөдү. Ал эми Борбордук стадиондо улуу инсандардын өмүрү тууралуу сахналаштырылган көрүнүштөр көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Казак эли, әрине, әсіресе Семей эли. Казак өлкөсү, айрыкча Семей эли атабыздан калтырып кеткен мурасын көтөрүп, урматтап, азыркы өсүп келе жаткан урпакка жеткирип жатат. Албетте бул нерсеге чын жүрөктөн кубанабыз. Соған әрине кубанабыз бәріміз жүрөгүбүзбен. Шакарим атамыз айткандай, адамдык борушуң халкыңа эң. Биздин Шакарим бабабыз атамекенге кызмат кылууга, туура жолдон адашпоого, жаңы билимге жетүүгө чакырган. Бул нерсе азыркы тапта да өзөктүү. Эми биздин милдет анын ишин улантуу. Шакыруу ол биздин міндет, биздин парыз. Адистердин айтымында Абайдын улуу мурасы өсүп келе жаткан муунду рухий жактан байытып тарбиялоого зор өбөлгө болот. Казакстан аймактарынын келечеги жана бүгүнкү көрүнүшү өлкө аймактарында Конституция күнүнө карата тематикалык көргөзмөлөр өтүп жатат. Караганды шаарында коомчулуктун назарына 40 сүрөтчүнүн 50дөн ашуун чыгармасы сунушталды. Экспозицияда Карагандынын негизги тарыхый мезгилдери чагылдырылган. Уникалдуу чыгармалардын ичинде шаарда пайда болгон алгачкы үйлөрдөн баштап азыркы заманбап эстеликтерден сүрөттөрү коюлган. Караганда индустриальная, Караганда архитектура. Индустриясы өнүккөн Караганды, архитектурасы өзгөчө Караганды, илимий жана маданий Караганды. Бул көргөзмөдө шаардын көрүнүшү ар тараптан сунушталган. Ар бир сүрөтчүнүн туулган шаарына болгон сезими уникалдуу. Ошондуктан ар бир чыгарма өзгөчө, ар бир эмгектен туулган шаарга болгон жылуулукту сезесиң. Трепетное отношение, любовь к своему городу.
Ал эми Акмола облусундагы өндүрүштүк шаар Степногордун тарыхый чөлкөм таануу музейинде өнөр жай ишканаларына арналган атайын зал ачылды. Бул жерде жергиликтүү 13 ири өндүрүш очогунун чакан макети менен ошол жерде өндүрүлгөн өндүрүштөр коюлган. Жаңы залдан жөнөкөй таштан баштап түрдүү баалуу металлдарга бай рудалар кездешет. Саф алтыны да көпчүлүктүн назарын бурду. Аны менен катар бул жерде өндүрүштүк шаардын өнүгүшүнө салым кошкон жумушчулардын портреттери коюлду. Алдыдагы убакытта экспонаттардын катары калыңдайт дешет адистер. Здесь в основном те предприятия основные, на которых держат... Бул жерде биздин аймактын эле эмес, республиканын экономикасына салым кошуп жаткан ишканалардын макеттери жайгаштырылган. Бул жердеги заводдордун көпчүлүгү чет өлкөдө таанымал. Ушул күндөрү жергиликтүү тургундар гана эмес, башка мамлекеттерден келген коноктор да келип көрүп жатышат. Көбү ушул мезгилге чейин кантип сактап калдыңыздар деп таң калып жатышат. Предприятия, заводы, ведь там когда-то работали ихние родители. Карагандылык 60 окуучу Батыш аймагына саякаттап барышты. Алдыңкы окуучулар өзгөчө илимий долбоор ээлери менен аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына арналган туристтик иш-чара Казакстандын ыйык жерлеринин географиясы долбоорунун алкагында уюштурулду. Өспүрүмдөр аймактагы тарыхый маданий эстеликтер менен таанышып, ыйык жайларды кыдырып чыгышты. Бул жобанын максаты жанагы өлкө таануу, тек гана Казакстандын бир башка облусун барып, көрүп, жанагы онун Бул долбоордун башкы максаты туулган чөлкөмдү таануу. Ар бир аймактын өзгөчө болгон ыйык жерлери, улуу инсандары бар. Дал ушундай баалуу аймактарга жаштарды алып барып, алар менен жакындан тааныштыруу абзел. Бул абдан маанилүү долбоор. Бул өсүп келе жаткан муундун дүйнө таанымына абдан керек. Башка каланы көрүп, башка аудандарды көрүп дегендей, жанагы башка элди мекендермен таанышып, әрине ол биринчиден баланын ой өрүсүн кеңейтет. Балдар барган Копта районундагы Асан кайгынын уулу Абад Байтак комплексинин баштапкы бийиктиги 16 метр болгон. Бирок көп кылымдар өтүп, чөгүп 1,5 метр жерге көмүлүп калган. Комплекстин өзү бышпаган кыш менен жасалып, сырты күйгөн кыш менен капталган. Окуучулар Алия патриоттук тарбиялоо борборуна да барышты. Ал жерде район тарыхынан жана Алиянын эрдигинен кабар берген 3000 экспонат коюлган. Жаш саякатчылар үчүн атайын даярдалган багытка Кобуланды Баатыр жана Исатай Тайманов музейи кирди. Ақтөбенің өнерімен, мәдениетімен, тарихымен танысқан осы кесенелге келіп. Ақтөбөнүн өнөрү, маданияты, тарыхы менен таанышканыма, ушул комплекске келип, ушунун баарын өз көзүм менен көргөнүмө кубанычтамын. Бардыгы жагып жатат, көптөгөн досторду таптык. Ушул Ақтөбөдө төрөлгөн Алия Малдоголова тууралуу көп маалыматка ээ болдук. Ушул абат комплексине келип, жакшы сакталып калганын байкадык. Ол өтө жакшы сакталып калганын көрдүк. Очень познавательно, да. Учителя спрашивают, где ты был. Таанып билүүнүн мааниси зор. Мугалимдер жайда кайда болдуң деп сурашса, Баатыр Алиянын туулган жери Актөбөдө көргөн тарыхый жайлар тууралуу айтып берем. Исторические места. И узнал много про Алию. Казакстанда Казакстандын ыйык жерлеринин географиясы долбоору менен мамлекеттик тизме жасалып, ага 100 тарыхый маданий эстелик кирген. Актөбө аймагынан тизмеге Кобуланды Баатыр менен Есте Тама комплекси киргизилди. Азыркы тапта облуста атайын карта жасалып, туристтерди тартуу жумуштары жүрүп жатат. Junior Eurovision 2018 ыр санагына тандоо уланып жатат. Эл аралык өнөр сынагын алып баруу да чеберчиликти талап кылат. Беларусь өлкөсүндө 31 талапкер түз эфир режиминде атайын кастингде өз күчтөрүн сынап көрүштү. Талапкерлерди көрүүчүлөр эмес, чакырылган адистер баалашты. Кастингге сынактын шоу директору Гордон Банелла Мальтадан атайын келген. Балдар Евровидениесин уюштуруу 2014 жылдан бери ушул кесипкөйгө ишенип тапшырылган. Эң маанилүүсү импровизация. Айрыкча добуш берүү жүрүп жаткан кезде адашууга болбойт. Быйыл сынакка 20 мамлекеттин өкүлү катышат. Калыстар тобу бар. Ар бири өз бааларын коюшат. Мына ошол убакытта миллиондогон адамдын көзү менен кулагы алып баруучуга бурулган кезде өтө кылдаттуулук керек. 20 countries. Сынактын алып баруучусу болууга талапкерлерден видео өтүнмөлөрдү кабыл алуу 1 айга уланды. Тандоого Беларустан эле эмес, дүйнөнүн булуңгурчунан өнөр ээлери катышты. Көрүүчүлөрдүн алдына чыгуудан мурун катышуучулар толкундануу сезимдеринен арылууга аракет кылышат.
Перед тем, как зайти в студию, нужно 3 раза. Студияга кирүүдөн мурун 3 жолу терең дем алып, машыгуу жасоо керек. Бар болгону ушул гана. Сынактын башкы талабы англис тилинде эркин сүйлөө. Кастингге катышуу үчүн балдар репетитор жалдап, атайын курстарга жазылышкан. Англис тилин жакшыртуу максатында чет өлкөгө барып келгендер да бар. Бул жолу адистер катышуучулардын көпчүлүктүн жана камеранын алдында өзүн өзү кармоо жөндөмдүүлүгүн баалашты. Түшүрүлгөн видео материалды бир нече жолу карап чыккандан кийин тандоо жасалат. Калыстар 1 эмес 4 алып баруучуну тандап алуусу мүмкүн. Я сегодня был приятно удивлен, очень. Мен бүгүн таң калып жатам. Кастингге катышуучулардын көбү жогорку деңгээлде чеберчиликтерин көрсөтүштү. Ушул жерде олтурган европалык кесиптештеримдин айтымында, талапкерлер англис тилинде абдан мыкты сүйлөшөт. Ошондуктан кубанып жатам. Настроение будет из кого выбрать. Белгилей кетсек, быйыл Казакстан балдар Евровидениесине биринчи жолу катышат. Абройлуу эл аралык сынакта өлкө намысын коргоо укугуна ээ болуу үчүн жеткинчектер улуттук тандоо түрүнөн өтүп жатат. Ыр сынак Беларустун борбору Минскте өтөт. Сынакта 9-14 жаш аралыгындагы таланттуулар багын сынайт. Өнөр жарышын казакстандык көрүүчүлөр Хабар телеканалынан түз эфир аркылуу көрө алышат.